Сизде башка жумуштар жокпу азыр тияка кирип кичине иштегенге? Жумуштарыбыз бар. Анда жумушуңуз кыла бербейсизби анда? Кармалады, сыйпалады деп заявление жазып баштады, роуддан наряд чыгара баштады, уялбай эле. Жаап элечи. Ошол күнү дагы жакшы камерага, телефондун камерасына тартып жүргөм. Мен видео издеп туруп качып барып айтам, зордуктарым деп, о дейт. Менде бар видео. Сиз ошо айтып атасыз, менин жамбашка чаптың деп бул эме мырзанын айтканысы. А бирок ошол эле учурда жанында ошо жаш чет элек балдар, окуучулар турат. Арак ичип келип, сабак берет деп ушинтип жалаа жаап баштады магачы. Ушундай көкүрөккө жетти ушунун сөздөрү. Эми өзү мэрия вице-мэр болуп иштечү, бул өзү да билет. Вице-мэрден бул жерге келди, директор болуп. Сенин балаң тупой, сенин балаң бир шарыгы кем, ал жака мен жиберген, менин аркам менен сенин балаң момундай жетишкендиктерге жетип атат. Сиз деле сурабай келип эле тартып атпсыз ошо. Жок, сураганда кандай бизге ата эне кайрылып атат, ошон үчүн Штука Филипп Бахтиярович. Бахтиярович, Алтын түйүн директору болгон да. Бун экөө кырылышып, урушуп, милиция чакырып, педофил дегендей мага келиптир. Эч кандай акча чогултуу, сборду отпой. Анан жана бул ата энелер айтып беришпеди азыр акча чогултуп ал эмеге чогултушкан. Жана пардага бир 500 сом берип. Чогултканга да болбойт да, негизи билесиз да. Жок, Эми аны дегенчи, министрдин бул Алтын түйүн эмес эле, балдарга акча берген эмес эле, алтын казына болуп калыптыр да, чөнтөктөргө акча салгандан. Суроого конкретно жооп берип койсоңуз, сиз мен кетпейм. Эгерде күнөө менден кете турган болсо, мен анда мен кечирим сурайм, а бирок мен кетпейм. Көрдүңүз, забордон өтсөң бүттү. Өтөм өтпөйм ал менин ишимде, эмне болуп атасың? Эмне? Эчтеке Жүр сүйлөшөлү, эркекче. Сүйлөшөлү жүр. Сонун эженин заслугасы да биякта ачканчы негизи. Ошол себептен бар. Мындан туура 2 ай мурун TikTok баракчасында Кемин шаарында жайгашкан Алтын түйүн инженердик балдар академиясында эки мугалимдин ортосунда чырчыгып тирешүү кызуу башталганын баарыбыз көрсөк керек. Эй, сенчи балдарды түрмөгө тиге мындайча арызчылыкка тарбиялап атасыңбы? Сени ким айтат мугалим деп? Эгерде менден кетсе, сен унчукпай калмаксың. Аябай эркек болсоңчу. Сенден көп отпой. Муну эмне айрылдыңар, өлүп калар эч ким. Мен видео издеп качып барып. Кыргызстанда Алтын түйүн инженердик балдар академиясы буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаров колдоорун айтып, андагы балдардын билимин жогорулатуу үчүн болгон шарттарды түзүп берерин кошумчалаган. Бирок мамлекеттик мекеменин кызматкерлери балдарга тарбия берүүдөн мурун өспүрүмдөрдүн көзүнчө ызы чуу салганы адептүүлүккө жатпаары анык. Кыйын мезгилге карабай академиянын имараты сакталып, конструктордук ойлоп табуучулук, долбоордук жана изилдөөчүлүк иштери улантылып жаткандыгы канааттануу менен белгилеймин. Кудай буйрса мындан ары мен биринчи жолу келип көрүп кеттим. Кудай буйрса мындан ары дагы колдоолорду көрсөтүп турабыз, өнүктүрөбүз, баардык жактан жардам беребиз. Бюджетиңердин 2 эсе көтөрүлгөнүнө тапшырма бердим. Кудай буйрса бюджетиңер мындан ары 2 эсеге көтөрүлөт. Алтын түйүн мекемесине жаңы жумушка орношуп, бирок көп өтпөй жумуштан чектелип калган информатик мугалими Адыл Сыдыков биздин телеканалга акыйкаттык издеп кайрылды. Анын айтымында ошол эле мекеменин мугалими Сонун Тыналиеванын мыйзамсыз иш-аракеттерин айтып, соц тармактарга жарыялаган. Биздин чыгармачыл топ Чүй облусуна караштуу Кемин шаарына барган учурда мекеменин сыртында Сонун Тыналиевага каршы тараптар чогулуп турганына күбө болдук. Анда мугалимге нааразы болгон ата энелер дагы бар. Алтын түйүн академиясына программирование информатикасынан сабак берип келгем. Жумушумду ошо айткандай эле сентябрда кечирип коесуз. Февралдан баштап баштагам, 1 февралда эмеге Бейшеналиев турат болчу. Бул жакта башка директор болчу. Ошого заявление биринчи резюмемди өткөргөм, андан кийин болот дегенден, бияка жарайт дегенден заявлениемди жазып, анан кийин 1 февралдан баштап уже официально эмеги жумушка иштей баштагам да. Анан ошо иштей баштаганда биринчи ай нормально өттү, анан экинчи айдан баштап эле бул эже жактан башталды. Тыналиева Сонун деген роботехникадан берген эже барда. Мен биякты чечем дейт. Мен биякта чоңмун, мен сөзүм биякта
баарынан жогору турат деп бул эже мага куугунтук көрсөтүп ар кандай эмелерди эметип жолумда тоскоол кыла баштады да. Сабагыма кирет улам, бирдеме кылат, балдарды кубалайт же болбосо ошондой кылат. Анын баары эмеден башталган. Тиги расписание илине элек. Биринчи ачылгандан баштап расписание жок. Эмеде расписание илинген эмес. Ким кайсы сабактан берет белгисиз. Бир 7 мугалим деп айтышат өздөрү айткандай. Анын арасында мен бармын. Бирок алардын көбүнчөсү сабакка даже көргөн да эмесмин да. Иштеп баштагандан баштап. Кээде бир айда бир 2-3 жолу көрүп калдым. Алар болсо келбей эле эми зарплата алышат да, зарплата алышат. Анан ошого тууралуу айтсам, ошондон башталды план бар. Мага бул эже ар кандай тоскоолдуктарды кылып кармалады, сыйпалады деп заявление жаза баштады, роуддан наряд чыгыра баштады уялбай эле. Сурадым мен, конечно, жүгүрбөдүм. Туурабы? Мен туалетке баратам, ичим өтүп атат, эмне өчүп кайсың? Барчы. Чыкчы. Барчы ким сабак өткөзчү. Жала жаап элечи. Ошол күнү дагы жакшы камерага, телефондун камерасына тартып жүргөм. Ошого тууралуу түрмөгө кармалбай калдым да. Кадо мени камап коюшмакта. Тиги наряд келсе, нарядка тиги заявление жазып эже уже берип коюптур да. Анан мен эметкенден кийин, жана видеомду көргөндөн кийин следовательдер ошондон кийин эле кайра отказной кылып, заявлениясын уялбай алып койду да бул эжечи. Берки следовательдер келип алып, кайра мени эметип, тиги сен деген кармалаган турбайсың, сыйпалаган турбайсың, болгон турбай деп. Пока видеону көрсөткөнгө ошентип атышканда, бас допроско барасың, азыр роудуга барасың деп элечи. Мен айттым, менде далил бар, камерада тартылуу бар, мен эртең менен келгенден баштап тарта баштагам десем, кана көрсөт дейт камераңды. Ошо эметкен жериңде сүйлөгөн жериң бар турбай, о, мен кармаладым деген дейт да. Мен бул эжеге айткам да, кармалап атасың, сыйпалап атасың, ооба, силердин фантазияңарды кармалап сыйпалап атам, ооба деген жер бар болчу. Ошо фантазияңарды деп айтып койгонум жакшы болуптур аягында. Ошол жерди угуп турган, анан чыкпай калышты. Эми сиз жумуштан кетирген боюнча айтсаңыз, сизде ошо приказ менен кайсы приказ менен кетиrdик? Так, приказы негизи мындай мыйзамсыз болуп жатат ансыдачы. Мен анткени Бейшеналиев Туратка заявление жазганда, эме деп жазган, постоянный основа депчи. Постоянный основага работага деп жазылып, анан күнүгө иштечимин негизи. 9:00 9:30 келчимин, мен келгенде эч ким жок. Постоянно пустой кабинеттер. Эч ким иштебейт да. Анан кээде түштөн кийин келип калат бул эже Тыналиева сон деген эже бар, роботиктен. Ошол келип калат. Келбесе жок, мен акимиятка кеттим, же болбосо мэрияга кеттим, же болбосо тиги районго кеттим деп кетип калчу постоянно. Же болбосо сахарым көтөрүлүп кетечи, сахарым азайып кетти деп эле ошо боюнча жок келбейт. Кээде келсе бир 3-4 бала менен отуруп сабак өтүп коет болду. Анан ошого ошол өткөндө бул эжебиз 55-60 миң акча каражатта айлык алат да. Тиги прокуратурага, башкаларга кайрылып көрдүңүзбү, органдарга? Ооба, прокуратурага бир эмес 2 жолу жаздым. Биринчи жолу жазсам, алып барып биринчи заявлениямды карабай коюшту такыр. Ответин чоюшту, 14 күндүн ичинде эме келет деп, жооп келет деп. 14 күндөн кийин тиги сен деген тиги роудудан заявление жазган турбай бул эже сага, сен эмеңди карай албайсыз, ошактан карашсын деп коюшту. Анан экинчи жолу дагы заявление жаздым. Ансында уже башкачараак кылып жаздым формулировкаларын. Ансын болсо тиги роуда отуруп коюшту. Азыр да сих пор мына роуда каралып элек жатат ал заявление. Ар кандай коркутуулар болуп атат деп да өзүңүз да бир ошо TikTok баракчаңызга киришиптир да, кандай коркутуулар болду эле? Эми бияка кирсең деп, ал бул жаңы директор келгенде бияка кирсең экинчи кирбе деген сөздөр болгон. Кирсең могу воротадан өтсөң эле бүттү депчи. Анан эми андан кийин келе элек мына, ошо видеодогу тууралуу чыкты, такыр келе элек. Көрдүңбү, забордон өтсөң бүттү. Өтөм өтпөйм ал менин ишимде, эмне болуп атасың сен? Эмне? Эчтеке эмне болуп атасың? Сүйлөшөлү эркекче. Сүйлөшөлү жүр. Жүр эркекче сүйлөшөсүң. Сүйлөшөсүң, директор болом. Азыркы директор. Бияктын директору болсо, аты жөнүңүздү айтып коесузбу, телефонго тартып Ильич. Сиз деле сурабай келип эле тартып атыпсыз ошон. Жок, сураганда кандай бизге аты эле кайрылып атат, ошон үчүн Штуков Ильич Бактиярович. Бактиярович, Алтын түйүн директор болом да. Буякта ыз чыгып аткан билесиз да. Билебиз. Анан эмне телефонуңузду сразу эле алып чыгып атасыз? Жок, сиз сурабай эле келип тартып атасыз. Жок, биз азыр буяктын частный жер ошондо. Частный эмес, биз деле тартып алалар. Вдруг эртең булар кылганга ишиңиз жокпу? Же кандай частный эмес демек туруп, Алтын түйүндө частный мекеме эмесми? Частный мекеме эмес, просто бир тараптуу болуп атат да бул жерчи. Жок, бир тараптуу болгондо сиз азыр бизден сурап тартып келип, биринчи бизден тартып алам, анан кийин биякта өтсөңүз. Жок, мен ата энелердин биринчи сөзүн угуп, андан кийин сиздерге барам. Себеби мен жетишим керек. Эмне маселе болуп атат, ошол жердин баарын билип алып, анан сиздерге барып, сиздерге дагы суроо коём. Сиз азыр биякта тарта бериңиз. Сиз же блогерсизби же кандай, мен жок, сиз биякта тарта бериңиз азыр, анан тияктан киргенде анан уже барып биз өзүнчө сүйлөшөлү. Устан биякта тартып алалы, чтоб келишти, ушундай биз деле тияктан эме кылабыз да. Жок, сизде башка жумуштар жокпу азыр тияка кирип ичине иштегенге? Жумуштарыбыз бар.
анда жумушуңуз кыла бербейсизби анда? Эми бул биздин территорияга кирип атасыздан ким келди? Жок, мияк сиздин территорияңыз, мияк болсо мамлекеттик мекеме. Жок, ошо мамлекеттик мекеме да, мен жооп берем да биякачы. Сиз жооп бергенде кандай биз террористпизби? Жок, эми директорум да, келди, ким келип атат, эмне болуп атат, кандай? Жок, келип сураңыз, сиз алда телефон менен тартып алып, монтуп Жок, сиз деле сурасаңыз болмок да, биз келдик. Учурашыңыз, биз мененчи биринчи учурашып, андан кийин сурап, сиздер каяктан келдиңиздер? Сиз келип тартып аткан турбайсызбы, ушундай деп. Жана сиз деле келип биринчи сурап, чакырып, тарта берсек болобу, мына келдик, ушундай десең, жок, мен сизге барып кабинетиңизге барып тарткан жокмун да, туурабы? Жок, бул территория биздин зданияда, эшиктен киргенде эле уже биз бияка тиешебиз бар да, биз уже жооп беребиз биякачы. Жок, сиз кандай охранасызбы же, кандай биякта? Охрана, директор, баарына жооп берем да. Директор болгондо жооп бериш керек да. Этиканы сактаңыз сиз өзү. Этиканы сактап атам мен. Эмоция калтырбаңыз. Эмоция алдыр, жөн эле тартып атам мен. Эмоция калтырбай, биринчи директор болгондо мындай билимдүү болуш керек да. Келип анан могул жерден келип бизди тартканыңыз туура эмес. Экинчиден сиз блогер эмессиз. Үчүнчүдөн болсо сиздин жумушуңуз бар. Азыр алтын түйүнгө кирип сиз ошо программаларды түзүшүңүз керек. Себеп дегенде жакында сентябрь. Туурабы? Тартып коюңуз. Аты жөнүңүз сиз деле айтып коюңуз. Аты жөнүм Элмирбек Нурбек уулу, центральный телевидениябыз. Бизге атын эле байланышкан үчүн биз келдик азыр. Болду, мына үчүнчүдөн тиякты бүтүргүлө, анан тияктан өзүнчө. А сизге да барабыз, хорошо? Башынан айтып атпадым беле кайсы жылы кайдыңыз депчи. Ошондо мен көп жерге кайрылдым да, эң биринчи акиматка Аллайбек Мусаевичке кайрылгам. Ошондо Бешеналиев турат бар болчу, ошонун көзүнчө, ошолор элдин көзүнчө Турат Бешеналиев айтканда 266 бала бизде числится деп. Андан кийин мен тиги Алтын түйүндүн башчысы Бапанова Жаркын Базановнага заявление жазгам да. Ушундай эмелер болуп атат депчи, чара көргүлө деп. Ал эже чара көргөн жок да, анткени тиги собрание башталарга 5 мүнөт калганда мага эме берип коюшту 12-11 эмеде числолорунда тиги мына собрание эмеге келдик, келип катыш депчи. 5 мүнөт 10 мүнөт калганда мен келсем уже баары даярданып отурушту. Жаркын Базанов, мен телефонго тартып баштайын десем, сен телефонуңду ал, тартпа, биякта эметпеш керек деп башташты. Ладно деп мен телефонду жерге коюп койдум, видеозапись включенный болчу. Аудио эмелер жазылды бүт болмос үчүн. Ошондо мени наоборот булар эметип, сен эмелиңди биякта эме болбош керек, бул эже деген тиги укмуш амбициозный эже деп тиги Жаркын Базановна көп нерселерди айтты да. Мени кайра мен заявление жазсам, мени кайра түшүрүшүп бул эжени көтөрмөлөп коюшту да. Ага чейин ошо көп жерлерге кайрылдым. Ошондо ошол собранияда кайра 107 бала деп тиги сналива сонун негедир азайтып койду да. По факту Алайбек Мусаевичке киргенде директор Бешеналиев турат 266 бала деп айткан. 3 бала менен отуруп алып, 3-4 бала менен. Анын баласынын арасында 2 баланы. Менде азыр канча бала бар экен? Эртең менен келип барат, вице-мэр да санады, Урустам да санадылар. Канча бала бар экен менде? Ошо канча бар? Домысыл деп. Канча бар? Бул канча бар? Жок, ойду айтпайсыз канча бар экенсиз деп. Менде азыр 7 бала. 7 бала. 7 бала. Андан кийин эки эсе получается, эки эсе эмес да, 2,5 эсе болуп кетет, азайып кетти да эмнегедир. Ошондой азыр кирсеңиз даже 3-4 бала постоянно да, если каникул убагы бүткөндө деле кирсеңер ошондой эле өзү 3 мугалим, менде видеозапистер бар, аларды силерге берейин. 3-4 мугалим бир кабинетте отурат, 10-12 баланы кучактап. Анан сабак өтүшөт да, андай болбойт да бир кабинетте. Башка кабинеттер бош. Аларды мен бүт тарткам, бүт эметкем. Анан мен тартып аткан малда эле келип калышат ал мугалимдер. Мен башка кабинетте тартып жүргөндө алар жок ал мугалимдер. Телефонго тартып отурбаптыр телегөрчү дагы эле. Сиз эмне себептен кандай коркуп атабыз, сизде кандай коркутуп атабыз, сиз коркуп атасызбы, бизден коркуп атасызбы, кандай айтсаңыз? Жок, эгер биз кааласаңыз могу сыртка чыгып деле сүйлөп бияка интервью болуп атат да, биякта бир тараптуу эле болуп атат. Бул адыл. Сиз каяктан билесиз бир тараптуу болгонун? Жок, укпайсызбы? Адыл ТикТокко тартып атат. Анан кийин тартканда эми биякта кемин биз местныйбыз да, кеминде жашап өскөнбүз, туулуп өскөнбүз, чоңойгонбуз. Анан комментарий жазган биз башка берки тараптын баарын өчүрүп блокко коюп, мен деле блокко коюп өчүрүп салды да. Комментарий жазсын да эми. Эми мында бир тараптуу кара, адыл, тиякты да кара, биякты да кара, өзүңдү эле мактай бербей тияк бияк десем, мен да блокко коюп салды. TikToктон азыр кире албайм, видеолорун көрө албайм. Бизди сыйлабасаңыз да бул телекөрүүчүлөрдү сыйлап коюңуз. Азыр болсо биз ата-энелердин, ошол эле мугалимдердин эмелерин угалы, ойлорунчу. Анан кийин сизге кирип туруп, анан сиздин ошо сонуңгү эле жеби, сиздин дагы эме оюңузду угалы. Ага чейин тартпай туруңуз, Сиз блогер эмессиз. Сиз деген биякта билимдүү, мындай келген тартып алайын, чтоб бир тараптуу болуп, эртең TikTokко чыгып кеткенде биз да мындай чыгарып калган. Жок, бир тараптуу болбойт, бир тараптуу болбойт. Мына мен өзүм сизге кепилдик берип атам. 22 апрель күнү балам аябай жаман ыйлап, аябай шок
шоковой состоянияда үйгө жаман абалда келди да. Мама, мен сонун эже конкурска барбайсың деди. Турат Бейшеналиевке чалдым. Турат, балам момундай болуп келди. Балам кандай ситуацияда келгенин билесиңби? Эгерде кийин балам бирденке болсо жооп бересиңер десем, эже мен сиздин звонить этериңизди билгем. Тыналиева сонун аябай эле муну ушундай жаман кылып кетирди. Мен кечирим сурайм сизден. Мен балаңыз менен өзүнчө сүйлөшөм деди. Балам спокойт этип калды. Турат Бейшеналиев сүйлөшкөндөн телефон аркылуу. Аны Турат агай менен барып окуйм деп калды. Ага жетпей мен жанагы телефон менен жанагындай байланыштым. Байланышсам билген жериңе бар. Мен уникальный мектепти ача албайт экенмин, билим бере албайт экенмин. Урустам Турат үчөөбүз өз балабызды даярдап алып барабыз конкурска деп мындай как будто баягы балага сенин балаңды месинде жок дегендей эле айтты да. Ушундай айтты. Баланы коркутуп алган. Мама дейт, эмнеге сен конкурска катышкан жоксуң десем, 200 балык, көпөлүк ушундайды жаза деп айтты дейт. Интернетке киргизип жаза деп айтты дейт. Аны мен жазап, эже кандай болот десем, айкырып, кыйкырып, аябай урушуп көрсөтмө берген жок эже. Мама, менден катышмакмын конкурска деп. 2 күн баламды кайтардым. Кадимкидей кайтардым. Ушундай ситуацияда болдум. Балам депрессияда болду. Андан кийин баламды школго эле барбай эле койду. Школго жиберип, балам жакшы мектепке бара баштады. Кайрадан эле мектебине сабагын уланта баштады. Андан кийин апрель айында президенттин ыйгарым өкүлү Жумагазиев Канат Сагынович келди. Кемин эл менен жолугушууга. Жаныма батканынан жолугушууда алтын түйүн боюнча мен Жумагазиев Канатка мен маалымат бердим. Маалымат бергенде ал сиз арызыңызды жазып бериңиз деди. Мен арызымды жазып бердим. Чыгып арызымды жазып берсем, сөзсүз түрдө карала, сизге карала, бул кайрылууңуз каралмайынча койбойт деди. Көп өтпөй эле мен уккан жокмун. Жаркын Бапанова деп Кыргызстан боюнча алтын түйүндүн директору бар экен. Ошол айым келип кетиптир. Келип акимияттан өзүнчө комиссия түшкөн. Бул жерден бул информатика Адыл мугалимди чакырган. Ата эне мен чакырылган жокмун. Ошол маалда Тыналиева Сонун Чөлбаевна анын баласынын мээси жок, эмне баласынын мээсине мен куяйынбы деген мааниде баламды басым ырлоо менен айтканда, аны видеосу да бар, сөзмө сөз видеолору бар, тартылган. Бапановага ошентип айтканда, мен жок эле ошентип жооп берип койгон. Анан балаңыз кандай болот? Азыр окуйм деп атабы эми? Жок, мен эгерде бөлөк мугалимдер келсе, мама окуйм дейт. Мен программист болгонго окуйм мама, бирөө болок Тыналиева Сонундан мен окубашым керек, бөлөк мугалимдер которса окуйм дейт. Бизден эми сиз компенсация сурап аткан турбайсызбы? Компенсацияңызды берели. Информатик мугалимге 100 000, сизге 50 000 деп сунуштады. Канат Дастануулунун көзүнчө сунуштады. Эми ушу менен эле жаңы директор да айтты. Ушу менен эле бүтүп калбайлыбы? 5 миллиондук дагы тетиктер келген атат. Эмне жабылып калсын деп атасызбы? Эмнеге дальше неме ушундай кадамга барып атасыз деди. Мен айттым, жабылып калса кала берсин, андан көрөк башка нерсе, садик ачылыш керек, бөлүк нерсе ачылыш керек, элге керек нерсе ачылыш керек дедим. Мэриядан көп эле акча бөлүнүптүр. Мен маалымат алганыма караганда, балдардын нар жак бер жак куржогуна, тетиги жанагы конкурска барат дегенине көптөгөн акча бөлүнүп экен. Тамагына, жолуна депчи, ушундай бөлүнүп экен да, мэриядан көп акча бөлүнүп экен. Эми өзү мэрия вице-мэр болуп иштечү, бул өзү да билет. Вице-мэрден бу жерге келди, директор болуп. Өзү да билет да, прекрасно билет өзүчө. Мен былтыр ушу Сонун Тыналиева менен иштешип кеткем да, ал башка түйүндө биздин 3-чү мектепте, Кемин шаарчасына караштуу 3-чү мектепте Центр детства и юношества ошонун директору болчу да. Анан аякта ошо мен руководитель оригами түйүнүнүн жетекчиси болдум. Экөөбүз барып окуп квалификация алып келдим. Жакшынакай эле жүргөнбүз. Анан анда санда эметип жанагындай куугунтук эметип атты. Баягы коллективим болсо көнүп калыптыр агачы. Анан көңүл бурбай эле кой, иштей бер, сен жакшы иштейсиң деп жакшы эле эметти. Анан карасам аябай эле адилетсиздик көп болуп кетти да. Мына могу адылды эметип куугунтуктагандай эле мени да ошентип жемелеп жеп
күнүгө ар кандай сөздөрдү личностторго өтө баштады. Анан мен баягы концентрация деген болуш керек, мугалимдик, педагогикалык, балдарга көңүл буруш керек. Анан ал болсо келип туруп жанагындай бүт настроениянын баарын түшүрүп салат. Мэриядан эч бир жооп жок, акимден кат керек болсо жооп да келген жок. Районго 2-3 жолу бардык. Ошо менен биз дагы бул эчтеке кыла албайт экенбиз бул кишини деп токтоп кала бердик. Анан мен жумуштан чыккан бул жала жаап баштады. Бул Адылга жала жапкандай эле мынтип баштады. Комиссия келсе бул тиги арак ичип келип сабак берет деп ушинтип жала жаап баштады магачы. Ушундай көкүрөккө жетти ушунун сөздөрү. Акыры мен дедим ушун менен айтышпай эле, урушпай эле, жөн эле тынчыраак, кулак мээм тынчыраак өз эрким менен заявлениямды жазып эле чыгып кете берейинчи деп ошо иштен чыгып кеткенге мажбур болдум, чыгып кеттим. Андан кийин чыгып кеткенден кийин да бул канча мени аябай эметти, жаман сөздөр менен ушундай иши кылып бул уже личностторго өтө баштады. Мен дагы эми токтот дедим, болду дедим. Мен сени көрбөсөм, сен да мени көрбөсөң ошо бойдон калалык деп анан кийин бул ар кайсы жерге арызданып да бүттүк. Бүткөндөн кийин эч ким чара колдоно албагандан кийин анан ушу силерге, журналисттерге кайрылганга туура келди. Мен балам ушул Алтын түйүндө окуйт, Муратов Даниэль. Мен аябай катуу нааразы болгонум ошол жактан келген эле. Ошол сонун негизи мен аны жамандагым да келбейт, ал тууралуу жаман айткым да келбейт, себеби ал менин кошунам. Катуу нааразы болгон себебим ушу балама аябай асылды да. Мен болбосом сенин балаң биринчиликти албайт болчу. Сенин балаң тупой, сенин балаң бир шариги кем. Ал жака мен жиберген, менин аркам менен сенин балаң момундай жетишкендиктерге жетип атат. Мындайча сен мындай мага эч нерсе кылбайсың же баалабай атасың деген мааниде эме ушундай сөздөрдү аябай көп айтты. Балам экөөбүздү уруштуруп, ары өтүп бир кирип, бери өтүп бир кирип, ар кайсы нерселерди айтып, балам анын сөзүнөн кирип, мен дагы ошол балама кол көтөрүп, ошого аябай өкүнүп калдым да. Эмнеге ошонун сөзүн уктум деп кийин аябай катуу нааразы болдум. Балам кадимкидей эме түнтүп өзүнчө мындай эмеге кирип кетти да. Анан ушундай мамиле, балам экөөбүздүн мамилеси бузулуп, анан бирок эми азыр данный время багы кайра кечирим сурап багы оңдоп неметип алдым, бирок эмнеге ушул аялдын сөзүн ушундай уктум деп аябай катуу кайгырдым да. Анан бул жакка келип ошо бергеним да бирден бир себеби ошол болду. Анан дагы бир эмеси, былтыр күзүндө сентябрь айында ушул Алтын түйүндү бул жака баламды келип жаз деп багы өзүм кошунам болгондон кийин чакырып алып эле чай пайымды берип неме кылып, мына деп мен балам деген макет жазайт да, өзү 4-3 класстан бери эле макеттерди жазап, мындай өзүнүн хоббиси да. Коробка сонун макеттер бар. Анан макеттерин көрсөтүп, сонун ушул жакта сен жетекчикесиң, эмекесиң, мынакей мен баламды ал сабакка. Анан жакшылап көз сал, эмет мынакей деп макеттерин бүт алдына койгом. Анан өзү эң жакшы деген сонун макеттердин баарын тең бир коробкага алып кеткен. Баламдынчы макеттерин. Балам бергиси келген жок, бербейм дедим, мама, бербейм, бул меники да, мен жазадым дегенден, бала, сен талантың деген чыгыш керек, сен үйдө эле тура берсе, каяктан билет сен талантың деген чыгарышың керек, бер балам, мен өзүм жооп беремин. Эч бир да макетим жоголбойт, мен алып берем деп балама сөз берип, анан бир коробка макетти колуна карматып, дагы бир мугалим эжеги менен келген. Анан айтып аларга түшүндүрдүм, эчтеке жоготпогула, кандай алып кетсеңер ошондой алып келе, мынакей мен балам ортого туруп алып берип атам, түшүп алып берип атам деп бергем. Анан кийин 2-3 жолу сөз кылдым да, 3-4 жолу сөз кылдым, макеттерин кайтып бересиң, барбы, турабы дегенде мага ушундай эме менен айтты. Могу жерде директордун баласы деп, бизде дагы бир директор жашайт ошол жакта, кошуна эме биринчи школдун директору да. Ошонун атын айтып, анан ошонун директордун баласына карабай туруп биз деген чыгарып койгонбуз деди да. Якобы, короче, дагы бирдеке деп сөз кылсаң,
балаң чыгат деген мааниде калгандан эле ошо менен оозумду жаптым, унчукпай, жагым жап болуп эле унчукпай калып калдым. Саламатсыңарбы? Мен Масаитова Сырга Якубовна, Чолпон Жылдыз укук коргоо комитетинин төрайымы. Мен Тыналиева Сонун Чөлбаевнаны ишке орношо элек жанагы кыйналып бала бакырасы менен жүргөн кезинен бери тааныйм. Мени менен үйгө чейин барып, даже ушу Кызыл Октябрь мектебинин директоруна предлагать этип, физик мугалим экен ишке алгыла деп, районго чейин алып барып жетелеп жүргөм убагында муну. Андан кийин ошентип жүрүп бул жана ДОЦКо ишке орношту. Балдар уюмуна 3-чү мектепте ачылган. Анда жетекчи болуп иштеди. Анда да барып жүрдүм. Ал ошол жакка барып иштегенден кийин бир аздан кийин эле ДОЦТо иштеген мугалимдерден арыз түштү. Бизге кээде арыз менен кайрылат, арыз менен кайрылмай биз көңүл бөлбөйбүз. Анан өз көзүбүз менен көргөн кемчиликтерди гана айтууга укугубуз бар, по фактучу. Анан ошондуктан ошол арыз менен барып, ошол жактан карасам нарушениялары бар экен, өзүнө эскертип, бул нарушенияны минтип оңдо дагы, бир жерде иштеген госслужбаларды алба, экинчи жакка кетир, муну оңдо деп туруп, эскертүү берип, ооз-2, андан жана арыз жазган ээлерин айтып, алар пенсионерлер экен, дем силер пенсияда экенсиңер, пенсиядан да акча алып, андан тышкары бул ДОЦТон дагы 30 миңге жакын зарплата алабыз дешти да. 30 миңге жакын зарплата алып атырсыңар пенсияңар менен кошкондо, даже райондун акиминен көп акча алат экенсиңер, ынтымактуу эле иштеп, ынтымактуу балдарга сабак бербейсиңер деп ДОЦТон кеткем. Андан кийин ДОЦТон дагы ызы чуу болгондон кийин мугалимдер кайрылышыптыр. Азыр мен мына ушу бул алтын түйүндүн ызы чуусунан бери 5 айдан берки топтогон папкабыз. Бул жерде ошо ДОЦТогу ызы чуудан кийин мугалимдердин арызынан кийин Кемин районунун прокуратурасы Ибраим уулу Улан мырза жазган экен, 1 жылга чейин жетекчилик орунду бербегиле деп. Жетекчи болуп иштегенге укугу жок деп жазган экен, каты бар. Прокурордун райондук. Анан бул деген ДОЦТон бат эле кетип, мага айтып калды, эже мен бияктан кетип атам. Ушулар ДОЦТу талашып эле жанымды койбой калышты. Мен башка неме ачып кеткен атам. Бирок здание жок, мен ача албай атам. Здание керек болуп атат. Эгерде здание албай калсам, кара балта менен токмок алып кеткен атат. Боор-2 программа менен келчү азыркы алтын түйүндүн инвентарларын где-то 7-8-9 миллионго чейинки инвентар дүйнө жүзү боюнчагы банк аркылуу келет. Международный банк аркылуу келмек, биз ошону районго алып калсак жакшы болот эле, здание болбой атат деди. Бул ошентип кайрылгандан кийин мен эч жаман оюм жок. Эми биздин Кемин районунун балдары деле район болгондон кийин жакшынакай жетишкендикке жетишип, ушундай инженерский технологияны үйрөнсө, биздин жаштар деле өнүксө өссө деп, мэриянын башчысы Кайрат мырзага барып, эми ушу ордун бар да, училищада эки жакта ушу чыгынып туруп бир ремонт кылып, ушул мен программа боюнча моор-экилерди балдар үчүн алып калбайлыкпы? Жакшы болот экен. Биздин райондо балдарга эч нерсе жок деп предложение кылдым. Андан кийин акимге кирип, аким Алабек Мусаевичке кирип, Алабек Мусаевич момундай экен положениясы, эгерде сиздер баарыңыздар колдосоңуздар, мына дом престарелых деле бош калбадыбы, бир здание же болбосо училищадан 1-2 бөлмөнү берип, момунча дүйнө жүзүнүн банкынан бөлүнүп аткан боюнча келген инвентарларды алып калалык, жакшы экен, инженердик навыктарды алат экен, биздин кыргыздарга деле инженерлер керек да деген биздин коомдук уюмдун кадатайствалары болгон убагында буга болуп, ошондон кийин мына Боор-2 жерди таңдашып, мэриянын эмгегинин негизинде бир жуманын ичинде күнү-түнү ремонт кылып туруп, могу мекемени ушул Тыналиева Сонун Чөлбаевнанын колуна тапшырышкан. Ошондо таң калып, ушу Бапанова жаркын айымда келип, ошо открытиясында менде болгон сүрөттөр бар. Анан ушулардын баарын ачып туруп, ошондон кийин токмоктор албай калып, алардын зданиясы дайын эмес, кара балта дайын эмес, биздин Кеминге калып калган болду здание. Калып калып, андан кийин мен 1-2 жолу келсем, уже күн суукчу, бул июлдун аягы, августтун башында ачылды да, былтырчы 22-жылы. Келсем, эч ким жок экен, бир жаш кыз жүрүптүр. А эмне группада эч ким жок десем, суук, отопление жок, ошон үчүн балдар жок деди, тууранда суук тиет да деп мен кетип калдым. Андан кийин бир келсем, 2-3 эле бала жүрүптүр. Дагы суук. Андан кийин келген жокмун, болгону 2 жолу келгем. Анан 6-7 эле бала жүрөт деп кийин булардан уктум. Ошондой ызы чуудан кийин бул кишилер, мисалы үчүн, кийин Facebook'тан көрдүм.
мен башка келгенде жокмун, өзү чакырчу, эжемне келбей калдыңыз деп. Ошон үчүн жана 2-3 жолу келгем да сонун Тыналиевага. Анан Фейсбуктан көрсөм эле бул менин жээним болот, Сыдыканов Адыл. Мунун биякта иштегени мен уккан да эмесмин. Экөө кырылышып, урушуп, милиция чакырып, педофил дегендей мага келиптир. Эже ушундай мени педофил деп милиция чакырды эже дегенде, сен каякта иштеп атат элең десем, Алтын түйүндө деди. Мен таң калдым, ака кантип барып иштеп калдың депчи 1 айдан кийин. Анан жаңы иштеп атканда келбейт белең. Анан эмне урушкандан кийин келдиң, мен эмне экөөңү жараштырайынбы, же эмне кылайын? Эми өзүң налаживать эт, ты большой человек, институт бүткөнсүң. Я не буду вмешиваться деп муну кетирдим. Андан кийин эле Фейсбуктан карасам эле угуп атам, өзүмдүн менин подружкам болуп жүрүп, кайра бул деген Масаитова тукумдар менен арызчыл, арызчылдын тукуму деп эле айкырып кыйкырып Фейсбуктарда жүрөт, ТикТоктордо жүрөт. Ооба. Андан кийин бир ТикТок туксам эле муну деген Масаитова Сырга Якубовну ишке алып келип орноштурган деген калптар жүрөт. Туура эмес да бул калп айткан. Муну деген өзү, аны мен өзүнөн сурадым. Мен Адыл ким аркылуу орноштуң эле десем, мурунку директор Бешеналиев Турат аркылуу орношком дейт. Анан мен да сурадым, кантип тааныйсың десем, мунун иниси менен классташ экен да ал экөөчү. Анан мындай калп сөздөрдү сүйлөгөн туура эмес го деп ойлойм. Мен арызчыл болсом, давно эле мунун үстүнөн канча момча папкалар түшкөндө арыз жазат элем. Бул жерде биздин мектептин директорлор иштеп атты, госслужбалар 2 сыйрадан, а госслужбаларга 2 жерде иштегенге болбойт. Пенсионерлер иштеп атышты, пенсия алганына карабай, ДОЦТо иштеп, ДОЦТон кийин бул жерде да иштеп атышты. Канча немелерди биз угуп аттык. Биякта мертвый душа толтура болгону 6-7 бала катышат. Анан кийин эле комиссия келет дегенде жанагы башка мектептин мугалимдери иштейт да. Алар маршрутка менен балдарды алып келе калат. Сонун Тыналиева өзү чөнтөгүнөн акча төлөп берет шоферлорго. Аларды алып келип отургузуп коет. Андан кийин ошону менен кетет. Ошону менен булар өздөрүнүн задницасын прикрывать этет дегенди мен 1 жылдан бери угуп келатам. Если мен арызчыл болсом, ошондо эле мен арыз жазып, ошондо эле мунун үстүнөн чукуй баштамакмын да. Ал эмес мынакей ушул экөөнүн урушканына февралдан башталды, марттан башташты. Мен вообще мына ушу азыр басып келип атам. Вообще келген жокмун да, экөө урушкандан баштап. Экөө бүтсүн дедим. Тыналиева сонунду чөл байында бияка келгенде мен сурап калдым, сен директор болосуң, анда бул каты колума келек болчу да жанагы прокуратуранын директор болбосун дегенчи. Анан жок эже, мен директор болбоймун, чарчадым. Бул өзү мынакей төбөдө Кудай турат. Мен директор болгондон тажадым, мен жөн эле мындай сабак берип жетекчи болуп жүрөм. Мен директорлукка тиги Турат деген Бешеналиевди алдым, ошол директор болот деди. Көрсө булар деген өзү билет экен да, момундай прокуратуранын жетекчи болгонго каршы каты бар экенин билет экен. Анан булар маймыл ойун ойношуптур да көрсө. Тиги на бумаге Бешеналиев Турат директор, а фактически она управляла со всеми. Бореки алтын түйүн эмес эле, а балдарга акча берген эмес эле, алтын казына болуп калыптыр да чөнтөктөргө акча салгандан. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда айтылган Сонунгүл эженин дагы пикирин укканга аракет кылабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, Кемин шаарындагы мына Алтын түйүн билим ордосу турат. Азыр ичине кирип да көрөбүз. Экинчи тарап болгон Сонун Тыналиева менен дагы баарлаштык. Аталган жагдайлар боюнча кийинки эфирден чагылдырып беребиз. Ал үчүн биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Эмне деле мага асылат, директор каякта деп мага эле асылат келип алыпчы. Мен асылам. Биринчи жунда деди, бар жогору жакка барып сүйлөш, провокация кылдырып, балдардын көзүнчө моунтип, менин балдарыман бери асылып. Сонун эженин заслугасы да биякта ачканчы негизи. Ошол себептен ба. Жо мына мен мынтип жазганда, 19 саат нормально дегендери бар да. Мына караңыз. Мен биринчи айда мына болгон дейт. Мен биринчи айда келгенде 32 миң алгам. Мына болгон дейт атам. Биякта балдар келчи. Өзү мугалим болбой туруп сүйлөп, тартып, мисалы үчүн сабагында сиздер азыр кирген жоксуздар, туурабы? Бу жерден өтүп алып ары бери тартып эле провокация кылып атса, менде деле человеческий фактор бар да, туурабы? Булар эмне максат менен ушуну эме кылып атат? Мени деле кара шыйрак, желме кустой болуп, бага албай, эми жетишип калыпсыңбы?